Орозонун пайдасы. Баарыбызга эң зарыл көңүл буруу. Аллахтын өкүмүнө амал кылуу, орозо кандай улуу амал болсо, Рамазан айы дагы ошондой улуу. Ээрчисе бир гана акыйкатты. Ал адамдар чынында бакыт тапты. Рамазандын алгачкы 10 күнүндө түшүп турат Аллахтын рахматы. Рамазандын экинчи 10 күнүндө көптөгөн адамдар кечирилет. Түбөлүктүү жашоолору уланылат. Бейиштин суусу менен суугарылат. Рамазандын акыркы 10 күнүндө көп адамдар тозоктон чыгарылат. Бул айда Аллах Таала тынчтык берет. Эсепсиз периштелер түшүп келет. Эң бейбаш шайтандар туткундалып, деңиздердин түбүндө кишенделет. Бир гана ыйман сөзүн коштоп калат. Элдин баары момунга окшоп калат. Рамазан айында абдан жаман көптөгөн күнөөлөр токтоп калат. Рамазанда адамдар күндөй жанат, туура эмес жолдорго түшпөй калат. Орозону сыйлаган себебинен ички иштер да ичимдик ичпей калат. Орозо кармаганга бакыт конот, тооба жана дубалары кабыл болот. Аллах Таала тозокту жабып туруп, бейиштин дарбазасын ачып коет. Адамдардын күнөөсү кечирилет, сооп үстүнө сооптор кошулунат. Анткени бул айда абдан жакшы таравих намазы окулунат. Ынтымакта болушат кары жашы, момундардын кенен болот тамак ашы. Эң жакшысы жүрөккө ыйман толот. Дүйнөдө жана да акыретте ороза адам үчүн калкан болот. Ар бир адам Куран окуп жаттап койсун. Орозонун маселесин тактап койсун. Орозону буза турган нерселерден Аллах Таала баарыбызды сактап койсун.